Эфирде күндеме маалыматтык программасынын толукталган кечке чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып барам, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган 510 батирди ээлерине тапшырды. Алардын басымдуу бөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, мамлекеттик кызматкерлерге жана мигранттарга берилген. Кыргызстан эгемендик алган 33 жылда Оштог аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгына биринчи жолу жаңы имарат курулуп пайдаланууга берилди. Иш-чаранын ачылышына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Өлкө башчысы Бишкек жана Ош шаарларынын балит жана адепсиз тургундарын сындады. Баткен облусу менен чек ара кызматынын жетекчилери иштен алынды. Алардын ордуна кимдер барды? Салык элдин жонунан кайыш тилгендей болбошу керек. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевге жана салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовго тапшырма берди. Келерки жылдын 1-январынан тарта Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлеринин айлыгы 70-100% көтөрүлөт. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Мамлекет башчы реконструкцияланган академиянын ачылышында кызматкерлердин айлыгы жогорулай турганын убадалаган. Буга чейин айрым эл өкүлдөрү Илимдер Академиясынын жаш кызматкерлери орточо 9000 сом айлык аларын айткан эле. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган кезектеги батирлердин ачкычын тапшырды. Бүгүн Борбор калаадагы мурдагы номер 47 колониянын ордуна салынган Мурас комплексиндеги 1 жана 3 бөлмөлүү 510 батир өз ээлерине берилди. Маалыматка ылайык батирлердин көбү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, мамлекеттик кызматкерлерге жана мигранттарга тапшырылды. МИК белгилегендей, мындан ары үйлөр электрондук тизме менен гана бериле баштайт. Алмагүл Шакенова 10 жылдан ашуун баласы менен батирден батирге көчүп жашап жүргөн кызынын азаптуу күндөрү артта калды деп учурда кубанып турган чагы. Алган айлыгынын дээрлик басымдуу бөлүгүн ижара акысына берип, жеке адамдардын капчыгын кампайтып келген болсо, эми мындан ары ал суммасын мамлекеттик ипотекалык компанияга төлөп баштайт. 3 жыл кезекте туруп, эч бир баштапкы төлөмү жок өздүк турак жайына ээ болгон эне бала учурда мамлекет башчыга ыраазы. Ал сезимди антип түшүндүрө албайм. Өтө кубанычтабыз. 10 жылдан бери ошол квартира төлөгөн акчасын деле мурун эле ушундай болгондо, балким үйдүн бир далай акчасынан кутулуп калмакпыз да. Бирок эми Садыр Жапаровго өтө ыраазычылык. Алла ыраазы болсун ушу кишиге. Мурунку президенттер деле ушундайды кылып койсо сон болмок экен, эмче үйлүү болуп калмак экенбиз. Анан Жапаровго өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушинтип биздин төмөнкү катмардагы карапайым элди ойлогону абдан сүйүндүрөт, баарыбыз өтө кубанычтабыз. Алла ыраазы болсун ошо кишиге. Үй жай алуу үчүн ата-энесин, үй бүлөсүн таштап, чет жактарга миграциялап кетпей туруп, Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеп деле өз батириңе ээ болсоң болот. 3 жыл кезекте туруп, бүгүн өзүнүн ак өргөсүнүн ачкычын алганы келген жаш каарманыбыз ага мисал. Атай Абдуллаев жогорку окуу жайын аяктагандан кийин эле мамлекеттик жумушка орношуп, андан соң ипотекалык компания аркылуу батир алуу үчүн кезекке турган. Бул арада үй бүлөлүү болгонго да жетишип, учурда ата-энеси менен чогуу турушат. Анын айтымында турак жай алуу үчүн сөзсүз эле чет жактарга миграцияга чыгып кетүү зарыл эмес. Өз мекенинде туруп деле мамлекетке салымын кошуп, үй жайлуу болсоң болот дейт. Бүгүн 4% льготная ипотека программа аркылуу бул жака келип алып атабыз. Анан буга чейин 3 жыл тургам кезекте. Атын мен жашап келчүм, эл катары эле ыраазыбыз. Ушундай социалдык программалар көп боло берсин. Мендей жаштар үй алат элем деп башка жакка чыгып кетпестен, ушу мамлекетибизде калып, мамлекетибизде иштеп, эмгегин салымын кошуп, өнүгүүгө салымын кошуп жүрүп, ушундай үйгө жетишелик. Бүгүн мамлекет башчы Садыр Жапаров мына ушул каармандар сыяктуу турак жайга муктаждардын 510-уна батирдин ачкычтарын тапшырды. Мурдагы номер 47 колониянын ордуна салынган Мурас комплексиндеги 1 жана 3 бөлмөлүү 6 блоктон турган 18 көп кабаттуу үй ээлерине берилди.
Мурас турак жай комплексинин эч бир баштапкы төлөмү жок эле батир алгандардын басымдуу бөлүгү. Көп жылдап пол жууп эмгектенгенден тартып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, мамлекеттик кызматкерлер жана мигранттар түзөт. Алдыда үйгө муктаж ар бир кыргызстандыктардын баарысы турак жай менен камсыздалмайынча мындай курулуш иштери улантылат. Келечекте элдин турмушун жакшыртуу жаатындагы ой максаттардын сап башында. Калкты жумуш орундары жана арзан турак жай менен камсыз кылуу башкы максаттарымдын бири дейт өлкө башчы. Биз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу арзан турак жайларды куруу менен жарандарыбызды үйлүү жайлуу кылбастан, аларды социалдык жактан коргоо, татыктуу жашоо менен камсыздоо саясатын ишке ашырып жатабыз десем дагы болот. Урматтуу агайын туугандар, бул турак жай комплекси үчүн алынган жер тилкесинде мурда номер 47-чи түзөтүү колониясы жайгашканын жакшы билесиздер. Абак деген абак өзүнүн сүрү бар, түзөтүү мекемеси болуп эсептелет. Кандай болгон күндө дагы борбор калабызга шаң тартуулай албайт. Ошондуктан бул колонияны шаар четине чыгарып, ордуна жай турмуш өкүм сүрсүн деген ниетте турак жай курууну мерчемдеп иш баштадык эле. Көптөн күткөн кезекте боюнча МИК аркылуу бир комнаталуу батир алдым. 15 жыл аскер бөлүктө кызмат өтөйм. 2 жыл мурун кезекке тургам. Эч кандай акча берилген жок, первоначальный взнос жок. Бул анан кийин ошо жаркан бир комната үйлүү болдук, бардыгына жугуштоосун. Аталган комплекс жалпы 4700 батирди камтыган ири долбоордун бир бөлүгү болуп саналат. Анын алгачкы этабында 6 блоктон 18 кабаттан турган 510 батир бүткөрүлсө, алдыда дагы февраль айында экинчи этабынын курулуш иштери аяктайт. 1 жыл 8 айда бүттү. 6 блок, нар жакта 5 блок дагы бүтүп атат. 11 блок 18 этаждан бүтмөк. Кудай кааласа, январь иши иштесек, февралдарда наркы 5 блокта бүтөт. Эч качан коркпостон бул үйгө жашаса болот. Эми үчүн дегенде бул жердин сейсмикалык 9 балгы эсептелинген, полный бардык арматура, бетон менен жасалган, күчтүү, отделкалары да жакшы. Четтен келген, Россиядан келген материалдар жана өзүбүздүн атамекендик материалдан жасалган. Ал эми буга чейин ипотекалык компания аркылуу үй алган жарандардын кезек маселеси социалдык тармактарда талкуу жараткан. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев түшүндүрмө берди. Андан сырткары алдыда электрондук кезекке тургандардын тизмесин жылдырып, же алмаштырууга мүмкүн эместигин эскертти. Так даана түшүндүрүп коюш керек. Жылбай жатат деген нерсе жок. Бардыгы мына электронный очередь 22-жылдан баштап туруп электронный очередь кеткен. Мурунку дагы бир жолу кайталап коеюн, туура түшүнүп алыңыздар. Эч качан бирөө электронный очередти жылдыра албайт. Жылдырганга мүмкүнчүлүк дагы жок. Бирок ошого жараша мурунку жарандарыбыз кагаз жүзүндө жазып, кагаз жүзүндө киргизип мурун очередке турушкан. Мына ошол социальный багыттагы жарандарыбызга мына 2 турак жайдан биринчисине билесиңер Скрябинадан, анан мына ошол Мурастан толугу менен бүгүнкү күндө берилди. Мындан нары очеред, мына электронный очередиңердин баардыгын карап турсаңыздар болот. Мына уже буюрса жылып баштады, акырындык менен мына ала берет. Бул жерге отопительный системасы аябай жаңы технологияда колдонулду. Италия мамлекетинен, Голландия мамлекетинен алып коюлду. Бүгүн отопленияны берди. 3-4 күндүн ичинде 6 блок система өзү жылытууга түшөт. Андан кийин уже жарандарыбыз уже кирип баштайт. Белгилей кетсек, мамлекет башчы 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирден турган турак жайын ээлерине тапшырган. Алдыда социалдык турак жай алуу кезегине турган 40 миңден ашуун жарандар үй жайлуу болушаарын билдирген. Учурда мындай турак жай комплекстери өлкөнүн бир катар аймактарында курулууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Садыр Жапаров Бишкек жана Ош шаарларынан балет тургундарын сындады. Өлкө башчы таштандыны тазалабай сыңар деп бурушканда шаар жетекчилери ага төмөндөгү видеону жөнөткөнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Арабызда балет адамдар бар. Эмне деген адепсиздик, таштанды челектер бош турат. Машинадан чыга калып таштанды челектен ичине салып коюу ошончолук кыйынбы? Анан мэрлерди таштандыны тазалап коюшпайбы, шарт түзүп беришпейби деп сындасаңар, жаныңарга киши тура албайт. Видеону жакындатып карасаңар, кимдер экенин кошуналары тааныйсыңар, уяткарып тарбиялап койбойсуңарбы деп жазган президент. Ал ошондой эле коомду жалгыз киши тарбиялай албастыгын кошумчалаган.
Бүгін 24 декабрда Ошто аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын 4 бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, облус башчысы, ардагерлер жана башкармалыктын кызматкерлери катышты. Белгилей кетсек, Кыргызстан эгемендик алган 33 жылда аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын 4 бөлүмүнө биринчи жолу жаңы имарат салынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылуу саземинде тизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Оштогу аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын 4 бөлүмүнүн имараты жаңыланды. Имараттын ачылышы бүгүн 24 декабрда орун алып, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев катышты. Ушул имараттын ичинде, ушул жерде иштеген биздин кызматкерлер, түштүк жергесиндеги бардык аскер кызматкерлеринин, бул коргоо министрлигинин, чек ара кызматынын жана башка кызматкерлердин, аскер кызматкерлердин бардыгына толук бойдон өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп келет. Чын айтыш керек, бизде ушуга чейин тартип коомубуз деле мындай граждандык адамдардын арасында, жөнөкөй адамдардын арасында эле эмес, аскер кызматкерлердин арасында тартип жок болуп кеткен. Аскер кызматкерлери дагы бизде өтө көптөгөн мыйзам бузууларга барып, уставтарды бузуп, инструкция положениялерди бузуп, көптөгөн мындай мыйзамсыздыкка барып кетишкен. Мына ошолорду биз азыр жолго салышыбыз керек. Өзүбүздөн тартипти башташыбыз керек. Мен ойлоймун, бүгүнкү ачылып аткан имаратыбыз биздин ушул аскер кызматкерлер арасында тартипти, уставты, мыйзамдарды сактоого чоң өбөлгө түшүүнө жардам берет. Ушул мамлекет түзүп берип аткан шарттарда жакшы иштешиңерди, мыйзамды чегин иштешиңерди мен силерге тилек кылам. Аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын номер 4 бөлүмүнө Кыргызстан эгемендик алгандан бери биринчи жолу жаңы имарат курулду. Буга чейин кызматкерлер Советтер Союзу учурунда курулган эски корпуста иштеп келишкен. Азыр эми заманбап бүт шарттары менен 2 кабаттуу имараттуу болушту. Консилерин бар экен, бар экен. Таза, сонуна. Иштериңе ийгилик болсун. Жолдоштор аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгы жакшы. Картаң бар экен, бардыгы бар экен, иштер жакшы экен. Кабинеттериң жаңы экен, здание жаңы экен, мебелдериң жаңы. Эмне кылыш керек мындары? İşteş керек. Кандай иштеш керек? Берилгендик менен иштеш керек. Вот. Берилгендик дегенди билесиңби? Адам делесиге берилет. Сен эмнеге мамлекетке берилгендик менен иштешиң керек. Мамлекетке, мына мамлекет ушундай шарттар түзүп берип атат. Биз жетекчилер аракет кылып атабыз ушуну бардык. Эми ушулардын баарын актап, жоопкерчилик менен мамлекетке берилгендик менен иштеш керек. Мен силерге ишенем. Кудай буюрса иштейсиңер мына. Ошол 92-жылы эгемендүүлүктү алганда биринчи бөлүм түзүлүп, ушул түштүк региону боюнча бөлүм эле. Ушул жерден туруп Ош, Жалал Абад, Баткен, ал убакта Баткен областы жок, бирок ошол жактагы аскер бөлүктөрүн дагы карачубуз. Биз олтурган, биз иштеген бөлүмдүн имараты мына ол аскер бөлүгүнүн ичинде кичинекей гана жер эле, эски сайыз убагынан калган бир имаратта отурчубуз. Бүгүн ушул имаратты көрүп, кубанып, мына ушул жерде иштеген кызматкерлерге ийгиликти каалап кетет элем. Камчыбек Ташиев Ош облусундагы иш сапарынан кийин Баткен облусуна учуп кетти. Анда мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен жеринен таанышат. Ошондой эле маанилүү жыйындар жана текшерүүлөр орун алары пландалган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош. Баткен облусунун жаңы жетекчиси облус активине тааныштырылды. Маалыматта белгиленгендей, жаңы жетекчиде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев облус активине тааныштырды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Айбек Шаменов президенттен Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Айбек Шаменов буга чейин УКМКнын төрагасынын орун басары, антитеррордук борборунун директору кызматын аркалап турган. Садыр Жапаров кол койгон башка жарлыкка ылайык Баткен
Чечен облусунун мурдагы башчысы Абдикарим Алимбаев УКМК төрагасынын 1-орун басары, УКМКнын чек ара кызматынын директору болуп дайындалды. Камчыбек Ташиев жетекчилерди жаңы кызмат орду менен куттуктап, жооптуу иштерине ийгилик каалады. Умбеталы Кыдыралиев Улуттук Олимпиада комитетинин президенти болду. Бул тууралуу аталган комитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ Улуттук Олимпиада комитетинин кезектеги отчеттук шайлоо конференциясы өткөн. Бокс федерациясынын президенти Умбеталы Кыдыралиев жалгыз талапкер болуп, ал олимпиадалык циклге комитеттин башчысы болуп шайланган. Буга чейин Улуттук Олимпиада комитетинин президенти болуп иштеген Садыр Мамутов биринчи вице-президенттик кызматка дайындалды. Президент Садыр Жапаров салык кызматынын башчысына ЭТТНды ири товарларга гана калтырууну карап көрүүнү тапшырды. Жогорку кеңештен бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети бул маселени карап чыкты. Анда салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов жеке пикирин билдирип, кош салыктарды азайтуу керектигин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын башчысы буга чейин ЭТТН, ККМ жана башка маселелер боюнча жеңилдиктер болоорун айткан. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Токтотпойбуз. ЭТТНди жөнөкөйлөштүрөбүз. Двойное налогообложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов 5 товарга гана ЭТТНди калтыруу керектигин айтып чыкты. Ал бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде ЭТТНди киргизүүдө терең анализ жасалбай калганын, бул анын жеке пикири экенин кошумчалады. Тиш чукуштан баштап нефтепродуктыга чейин товарлардын баардыгын карасак 13 000 экен. Тиш чукууч, ал тиш чукууч контрабанда болбойт да. Тиш чукуучту подделка кылбайт да. Ошондуктан ЭТТН бүгүнкү күндө мындай ойлонулбай, терең анализ кылбай кирип калган. А биз 5 сунуш кылабыз деп мен өзүм жеке пикирим бул. Бул нефтепродукты, спирт, табак, анан дары-дармек, мед изделия. Калганын баардыгын биз ЭТТНден бошотуп алып салышыбыз керек. Жыйында экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов ЭТТНди иштетүү жеңил жана ыңгайлуу болушу керектигин белгилеп, Шыкмаматовдун пикирин колдой турганын билдирди. Экономика министрлиги дагы ушуну колдойт. В целом, баягы ЭТТНдин өзү иштелиши жөнөкөй, анан кийин ишкерлер үчүн жөнөкөй жана оңой болуш керек да. Ошол турган биз колдойбуз. Алмамбет Шыкмаматов окшош салыктарды дагы кыскартуу зарылдыгын көтөрүүдө. Анткени 1 январдан тарта өлкөдөгү жолдорду оңдоо үчүн күйүүчү майдын литрине 1 сомдон алынса, анда транспорт салыгын жоюп салууну сунуштайт. 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул урматтуу депутаттар негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы бул баягы ошол акчаны жолдоңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, аны акимият жоломдомок беле, башка жака кетип калып атпайбы. Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо, ошондо эффективдүү дорожный фондко түшөт. Машинаны айдайсың, 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налогообложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортко деген бар да. Анда двойной болуп калып атат. За каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Жыйында ЭТТН боюнча кызуу талкуу уланып, пикир келишпестиктер дагы болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев бул маселе дагы карала турганын кошумчалады. Относительно вопроса ЭТТН, это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адылалеш өзүнүн программасы менен алдыңызга келгенде айткан эң бир көйгөйлүү маселе азыр ушул ишкерлердин арасында ЭТТНди толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүү дагы 2 маселе коюлган. 2 маселени Алмамбет Насырханович 1 кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү. Үчүнчүдөн ЭТТНдин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. Ал арада президент Садыр Жапаров ЭТТНди ири товарларга гана калтырууну карап көрүүнү тапшырды. Өлкө башчысы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевке жана салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовго тапшырма берген. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Facebook баракчасына жазып чыкты.
Мамлекет башчысында өлкө боюнча чоң кичи базардагы дүкөн күркөлөрдөгү соода менен алектенгендердин ишмердүүлүгүндө жаралган көйгөйлөр боюнча толук маалымат бар. Садыр Жапаров фискалдык саясатты элге кошумча жүк болбогудай, ошол учурда көмүскө экономиканын үлүшүн көбөйтпөй тургандай кылып иштеп чыгуунун максаттуулугун белгилеген. Этинен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налогийликтер өздөрү Бишкек шаары боюнча Этиненен Бишкек шаары эле боюнча системасындагы отозван же отклонен схемасы боюнча көмүскө экономиканын обороту 3,12 миллиард сом түзгөндүгү такталды. ЭТТен электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар. Буга байланыштуу салык кызматынын жетекчисинен тарта бир катар кызматкерлери иштен алынган. УКМК алар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жүк коштоочу документтерди артка чакыртып алып турганын билдирген. Натыйжада жалпы суммасы 3,2 миллиард сомдон ашуун зыян келтирилгени аныкталган. Ал арада президент Садыр Жапаров Акылбек Жапаровдун кызматтан кетишине салык саясатына байланыштуу мыйзамсыз аракеттер себеп болгонун айткан. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы ор койгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, акциз маркаларына байланышкан махинациялар ашкереленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Аклай Крабаева, регион. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда тиш дарылоо учурунда каза тапкан 3 жашар кыз Алиянын өлүмү боюнча өкүм чыкты. Маалыматта айтылгандай, бул иш боюнча айыпталуучулардын бири стоматолог Айганаш Кадыркулова 5 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Анын бөгөт чарасы үй камагынан камакка өзгөртүлүп, сот залынан камалды. Мындан сырткары анестезиолог Айнура Туратбекова 6 жылга кесилди. Ал буга чейин камакта болчу Ахунбаев атындагы медакадемиянын медицина борборунун ошол кездеги директору Мухтарбек Исаков 5 жылга кесилип, 3 жыл пробация берилди. Анын бөгөт чарасы камактан эч жакка чыкпоо тилкатына өзгөртүлүп бошотулду. Стоматологдун жолдошу Данияр Таалайбеков 5 жылга эркинен ажыратылып, жазасын түзөтүү колониясында өтөөгө өкүм кылынды. Ал буга чейин камакта болгон соттолуучулардан жабырлануучуларга моралдык компенсация үчүн 1 миллион сом жана материалдык чыгым үчүн 541,745 сом өндүрүү чечими чыкты. 3 жаштагы Алия Кубанычбекова 2023 жылы 18 декабрда 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Аскер прокуратурасы тарабынан Ак жол автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун улук контролеру кармалды. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, кармалган контролер өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда мыйзам талаптарын одоно бузуп, укук коргоо органдарынын оор кылмышы боюнча шектөө жаранды кармоо тууралуу оперативдик тапшырмасын аткарган эмес. Бул мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында кылмышка шектөө жаран жоопкерчиликтен качууга мүмкүнчүлүк алган. Кармалган кызматкер Бишкек гарнизонунун гауфактасына киргизилип, тергөө иштери Аскер прокуратурасынын тергөө башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Кант шаарында өзгөчө ири өлчөмдө психотроптук заттарды жеткирүүгө жана сатууга аракеттенген 2 кыз кармалды. Бул тууралуу Баңгизатка каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, 24 октябрда Кантта ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Honda Fit унаасында жүргүнчү катары бараткан 22 жана 25 жаштагы шектүүлөр кармалган. Унааны тинтүүдө жүргүнчүлөрдүн арткы отургучунда ширек кутусу табылган. Анын ичинде ак порошок түрүндөгү кристалдуу 2 брикет болгон. Экспертизанын корутундусуна ылайык табылып алынган заттар өзгөчө ири өлчөмдөгү мефедрон психотроптук зат болуп чыккан. Мындан тышкары шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда Баңгизаттан таразага тартуу жана таңып салуу үчүн каражат алынган. Бул айыпталуучулардын психотроптук заттарды мыйзамсыз сатуу ниетин далилдеген билдирет деп айтылат маалыматта. Милициянын маалыматы боюнча аталган Баңгизат кармалбаганда, аны саткандар 6,5 миллион сом тапмак. Учурда бул кылмыштуу топко тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Бишкекте тыгын күчөгөн мезгилде товар жеткирүүнү чектөө сунушталды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын сайтында кабарланган. Кеп, базар, соода борборлору жана күркөлөргө товар жеткирген жүк ташуучу унаалар тууралуу болуп жатат. Муниципалитет товар жеткирүү, аны түшүрүү, жүктү жолдо кошумча тыгын жаратарын белгилеген. Мэрия мындай чара баалардын өсүшүнө алып келерин түшүнүп, дары-дармек жана башка социалдык маанилүү товарларга чектөө жайылтылбай турганын белгилеген. Бишкек шаарында жалпы 70 базар, 35тен ашык соода борбору, 3500 күркө жана 100 дарыкана бар экени кошумчаланды.
Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи соңку 4 жылда 2,5 эсе өстү. Мамлекеттик бюджеттен суммасы 700 миллиард сомго жеткирүү күтүлүп жатат. Сандар айтып турган бул көрсөткүчкө жетүү үчүн мамлекеттик жетекчилердин аракети, өлкөдөгү мыйзамсыз аракеттер, коррупция менен күрөштүн жыйынтыгы деп айтууга болот. Мыйзамсыз жекеге өтүп кеткен мүлк, жер үлүштөрү, объекттер болобу баары мамлекетке кайтарылууда. Өлкө капчыгына келип түшкөн каражаттар калктын жашоосун жакшыртуу үчүн жумшалууда. Элдик курултайда эл көтөргөн көйгөйлөрдү чечүүгө жардам болууда. Мамлекеттеги соңку бурулуштар, экономикалык өсүш, мыйзамдуулукту орнотуу боюнча кененирээк кийинки материалда сөз болот. Шаар тургундары бир топ күнгө чейин суусуз калууда. 14 чакырымы шагыл жол, 6 чакырым асфальт. Суу сактагыч куруу зарылдыгы бар деп эсептеймин. Калктын көкөйүндө турган негизги көйгөйлөр актуалдуу социалдык саясий багыттар, адам укуктары боюнча эркин пикирин билдирүүгө, сын пикирлерди айтууга жана көйгөйлөрдү чечүүчү сунуштарды берүүгө мүмкүн болгон аянтча учурда элдик курултай болуп калды. Бул жолу өткөн 3-чү элдик курултайга өлкөнүн бардык региондорунан, чет элде жүргөн мигранттардан жана этностук өкүлчүлүктөрдөн жалпы 700 делегат келген. Бийликтин эл менен ачык диалогу учурдагы көйгөйлөрдү чечүүгө гана эмес, келечекте бирге курууга карата умтулган ар бирибиздин жарандык аң сезимибиздин далили. Бүгүнкү жана келечектүү улуу жетишкендиктер, ийгиликтер жеңил эле келе калбастыгын, аны туруктуу аракеттерибиз, тандообуз жана коомго кошкон салуубуз менен бирге курарыбызды түшүнүү өтө маанилүү. Мамлекеттик бийликтин ишмердүүлүгүн сандар көрсөтөт. Акыркы 4 жылда мамлекеттин экономикасы 2,5 эсеге көбөйгөн жана бул чек эмес. Келерки жылы бул көрсөткүчтү дагы да көбөйтүүнү көздөп жатышат. Ал эми мамлекеттик бюджетти 700 миллиард сомго жеткирүү күтүлүүдө. Ал үчүн завод-фабрикалар, ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүүдө. Тиш чокугуч дагы чыгара албаган Кыргызстанда алгачкы жолу ноутбук жана автоунаалар чогултула баштады. Коррупция менен күрөш аеосуз уланып жатканында белгилеп кетели. Коопсуздукту жана тартиптүү камсыз кылуу мамлекеттин туруктуулугунун жана өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кыргызстан коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө көрүнүктүү ийгиликтерге жетүүдө. Коррупция бул мамлекеттин ички өзөгүн бузган, жарандарыбыздын бийликке болгон ишенимин ажыраткан жана экономикалык өсүштү алсыраткан оору жана өнүгүүнүн душманы. Биз ишибизди баштаганда эле коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялаганбыз. Ал күрөш улам барган сайын күчөп, улантыла бермекчи. Кадырман эл журт, урматтуу делегаттар, бирок сиздердин колдооңуздарсыз коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Коррупцияны жок кылыш ар бир кыргызстандыктын милдети. Ошондуктан милдеттүү түрдө колдоп турушуңуздар керек. Коррупция менен күрөштүн алгачкы этабында орун алган кармоолор жана камоолор өлкөдө резонанстуу окуяга айланды. Өлкөнүн региондорунда, айыл аймактарында эле эмес, эл алдында кадыры бийик чиновниктер саясий дөшаалардын кармалганында чуу жаратты. Алардын арасында жакында эле салык кызматынын жетекчиси, анын орун басары жана башка кызматкерлер да кармалды. Эч кандай жеңилдиктер эч кимге берилбейт. Если кимдир бирөө мыйзамды бузса, если кимдир бирөө мамлекеттик мүлккө кол салса, кимдир бирөө элдин бюджеттин кол салса, баарын жазага тартабыз. Ким болуп кетсе дагы, ал президенттин жакыны болобу, менин жакыным болобу. Атайын кызмат мамлекеттик бийликке мыйзамсыз барууну көздөгөн саясий партияларга да мүмкүндүк берген жок. Ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш сатып алууга аракеттенген Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү кармалышкан болчу. Буга Европарламент эгемен Кыргызстандын негизги принцибине шек келтирип, тоскоол болууга да аракеттенди. Маалым болгондо Европарламенттин 492 депутаты Кыргызстандагы адам укуктарына сызданган резолюция кабыл алган. Буга Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дароо жооун берди. Кылмышка шектүүлөрдүн камакка алынуусунун негизги себептери, добуш сатып алуу фактылары, үгүттөөчүлөрдүн жашырылышы, эки жарандын арыздары жана партия жетекчилеринин мыйзамсыз иш-аракеттерге тиешеси бар экенин көрсөткөн аудио жазуу болгон. Бул аракеттер шайлоонун жүрүшүнө таасир этип, мыйзамды бузуу коркунучун жараткан. Резолюцияда белгиленген Кыргызстандагы маалымат каражаттарына байланыштуу кылмыш иштерине токтолсок, 2024-жылдын 18-декабрында Бишкек шаардык соту 4 журналистти массалык башаламандыктарга чакырык жасаган деп таап, айыптоо өкүмүн күчүндө калтырган. Ошол эле учурда иштин башка 7 фигуранты кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган. Ошону менен бирге айыпталуучулар бул чечим боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна апелляциялык арыз менен кайрылууга укуктуу экенин эске салабыз.
Тышкы иштер министрлиги Европарламенттин белгиленген бул резолюциясын Кыргызстандын укук коргоо органдарынын сот аткаруучуларына карата кысым көрсөтүү аракети деп баалайт. Европа парламентинин депутаттарынын диалогу күч позициясынан жүргүзүү аракеттери Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө шек келтирип, Кыргызстан менен Европа парламентинин ортосунда акыркы ондогон жылдар бою калыптанган кызматташтык жана өнөктөштүк духун бузат. Мындай пикирдин Франциянын Европарламентинин депутаты Тьерри Мариани да белгиледи. Биз Страсбургда отуруп алып демократиялык өлкө болгон Кыргызстандын чечимине кийлигишкенге укугубуз барбы? Темирлан Султанбековдун иши боюнча биздин колубузда эч кандай далилдер жок. Мамлекеттин суверендүүлүгүн сыйлоо башка принциптерден жогору болбошу керек. Биз башка өлкөнүн саясатына кийлигишпөө принциптерин колдонбой жатып, демократиянын жана адам укуктарынын коргоочулары болуп көрүнбөшүбүз керек. Кыргызстандагы сөз эркиндигине токтоло турган болсок, ага эч кандай чектөө жок. Буга элдик курултай мисалдардын бири болуп бере алды. Анда Асылбек Абдыкадыров аттуу делегат тарабынан бир нече басылмалардын өкүлдөрүнө сөз берүүнү сунуштады. Демилге президент жана делегаттар тарабынан колдоого алынган. Садыр Нуркожоевич, кандай дейсиз? Эч каршылык жок. Зал чечет, курултай чечет. Кимди сүйлөтөбүз десеңер, трибуна силердики. Анан Мыктыбек Усупович, сиз туура айттыңыз, кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Бийлик баштапкыдан калктын укугун коргоо аракетинде, анын жыйынтыгында мамлекетке мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жүздөгөн жер участкалары, заводдор, базарлар, спорт комплекстери, ошондой эле социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар жана ооруканалар мамлекетке кайтарылууда. Мамлекеттик казынага түшкөн каражаттын бир да сому көзөмөлсүз калган жок. Учурда курулушу жүрүп жаткан 45 000 орундуу стадиондон тарта башка маанилүү объекттердин курулушуна жумшалууда. УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын баардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын баардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Андан кийин мамлекет уже бажы кызматы, салык кызматы, республикалык бюджет, став фонд булардын баардыгы анан өздөрү ошол жерде иштетишет. То есть аларга дальше уже биз отчет бербейбиз. Ошолорго чейин акчаны жеткизип бердик, калганын алар өздөрү иштетишет. Кыргызстандагы эң маанилүү жетишкендиктердин бири эми билим алуу акысыз жүрөт. Мектептердеги ар кандай акча чогултууга, жардам катары чогултулган фонддорго тыюу салынды. Медицина тармагында унутта калган жок. Эми гемодиализ алган ар бир бейтап бөйрөк алмаштыруу операциясын акысыз жасата алат. Кыргызстан өнүгүүгө багыт алган өлкө болгон ага эч кандай тоскоолдуктар болбошу керек. Эң башкысы жалпы журт ынтымакта, жаркын келечектен үмүт үзбөй, биримдикте болушу зарыл. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Кыргызстанда орто эсеп менен 285 илбирс катталып, алардын саны өсүп жатканы аныкталды. Бул тууралуу Ак илбирстин эл аралык күнүнө арналган иш-чарада айтылды. Маалыматка ылайык 2020-жылдан 2024-жылга чейин фото капкандар орнотулуп, санак жүргөн. Укмуштуулар 125 000 чарчы чакырымдан ашуун аянтты изилдешкен. Жерлерге орнотулган 875 фото капканга илбирстер 335 жолу түшкөн деп айтылат маалыматта. Изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргызстанда ак илбирстин саны 234төн 349га чейин экендиги. Орто эсеп менен өлкөдө 285 чоң илбирс жашай тургандыгы аныкталган. Кыргызстанда илбирстерди коргоого багытталган жергиликтүү иштери жүрүп келет. Алгач мыйзам талаасы тартипке келтирилип, ак илбирсти аткандар үчүн 1,5 миллион сом айып каралган. Буга отурлай президент Садыр Жапаров ак илбирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Андан соң Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына резолюция киргизилип, ага ылайык 23 октябрь ак илбирстин эл аралык күнү деп белгиленди. Экология министрлиги жаңы жылдык иш-чараларды салютсуз өткөрүүгө чакырды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкө боюнча жаңы жылдык салюттарды, пиротехникалык каражаттарды колдонбоого чакырат. Министрлик жаңы жылдык иш-чаралар салюттардын коштоосунда өтөрүн, бирок алар абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарарын эске салат. Ошондой эле колдонулган салюттар, пиротехникалык каражаттар таштанды катары ыргытылат. Жаңы жылдык салюттарды өткөрүүгө көп
акча сарталарын, анын ордуна ал каражаттарды пайдалуу иштерге жумшоого болоорун белгилейт. Байрамда салюттардын ордуна диоддук жарык, музыкалык жана жарык берүүчү жабдыктарды, голограммаларды колдонууга болоорун кошумчалады. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасы биздин социалдык тармактарга жайгаштырылды. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Аман туруңуздар.